Билим берүү тармагында мен эмгектенгениме быйыл 20 жыл болот. Мен алгач ушул 2007-жылы ушул эле мектепке орус класстарда кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенгем. Андан кийин социалдык педагог, андан кийин окуу тарбия бөлүм башчысы болуп иштедим. 2022 окуу жылынан баштап ушул эле мектептин директорлук кызматын аркалап келатам. Ушул галстын ыкмалары боюнча биздин мектептен менден сырткары дагы 3 педагог барып окуп, тренер болуп, андан кийин ушул мектептин адегенде эле мугалимдерине тренингтерди өттүк. Себеби бул ыкмаларды колдонуш үчүн окуучуларга, ата-энелерге жайылтууда эң биринчи педагогдун ролу негизги орунду ээлейт. Биздин окуучуларга, айылдын жашоочуларына чоң эле таасирин тийгизди, өзгөрүүлөр болду. Бул өзгөрүүлөрдү биз мына өз көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен угуп атабыз. Мисалы, ушул эле мектепти бүтүп кеткен мен окуучу балам бар болчу, Мустафа. Ошол Мустафа 5-класста окуп жүргөндө атасы каза болуп калгандан, анан апасы жалгыз бой, ушул эжелерин, карындаштарын баарын чоңойтуп, анан бизде көбүнчө кыздар 9-ду, анан 11-классты бүткөндөн кийин күйөөгө тийип кетишет да. Ушул Мустафанын эң кичүү карындашы ушул проектке башынан аягына чейин апасы экөө катышып, азыр мына Мустафа өзү айтып атат, мен карындашымды күйөөгө бербейм, мен эң биринчи окутам, бир кесипке ээ кылам, андан кийин шашпай күйөөгө тиет деп. Анан апасы дагы көз караштары, ой жүгүртүүлөрү дагы азыр такыр башкача болуп өзгөргөн. Мен ушул кызымды сөзсүз окутушум керек, бир кесипке ээ болушум керек. Бул бир эле мисал да. Ушуга окшогон бизде апалар, аталардын мнениялары, ой пикирлери азыркы учурда көбөйдү. Бирок мындай көз караштарынан, сүйлөгөн сөздөрүнөн уже билинип турат да. Мен 9-класста окуйм. Мен келечекте журналист болгум келет. Журналист болууну пландап келип жатам. Жана ошондой эле башка кыялдарым дагы бар. Мен өзүм бош убактымда көбүнчө англис тилин үйрөнөм. Англис тил сабагы жагат негизинен. Жана ошондой эле футболго кызыкчумун. Футболду ойногум келчү. Менин оюмча заманбап окуулар бул ар бир окуучуга бирдей мамиле кылып, ар бир окуучунун өз пикирин уга билүү керек эжеке. Кыздар менен ачык сүйлөшө алат. Силер деген лидер кызсыңар, силер өзүңөргө дайым уверенный болгула, өзүңөргө ишенгиле деп айтат. Мындай биздин арабызда сыр дагы жок. Министерство образования, то есть Билим берүү министрлиги мектепке чейинки балдардан тарта жогорку окуу жайларындагы студенттер жана илимий ишмерлерди даярдаган башкы мамлекеттик орган. Биз педагогдордун өздөрүнүн квалификациясын жогорулатууну карай баштадык. Ушул тапта социалдык педагогдор окутулуп, алар жеринде мугалимдердин өздөрү менен иштешүүдө. Башкача айтканда, өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек. Ошондой эле биз гендердик экспертизадан өтө турган методикалык усулдарды иштеп чыгуудабыз. Эгер мурда 4 экспертиза болсо, биз 5-чи гендердик экспертизаны коштук. Ал ашыкча болбойт. Биринчи кезекте программанын өзүн кайра карап чыгуубуз шарт. Анткени биз коомчулуктун үнүнө кулак салышыбыз керек. Ар бирибиз өзүбүздүн үйдө жасаган жумуштарыбыздын баарын анализ кылып, ким көп тиги жумуш кылат, анан ким жанагы киреше үйгө ким алып келет болуп, ошону ийне жибине чейин талдап чыктык да. Анан ошондо негизи жана кыздарымдын кылган жумуштары көбүрөөк болуп калды да. Анан жок, мындай болбойт, мындай өзгөрүү киргизиш керек да. Анан буларда сабакка даярданганга көбүрөөк убакыт бөлүнүш керек. Тем более 2 кызым быйыл выпускной класс 11-ди бүтүп атат, ОРТга даярданып атышат. Анан
ошон үчүн күйөөм экөөбүз дагы чогуу ушулардын билим алуусуна шарт түзүшүбүз керек. Финансылык жактан дагы, анан үйдөн дагы убакытты көбүрөөк бөлүп бергенге ошого да көбүрөөк мүмкүнчүлүк бизге дагы сабак болду да. Кызды сөзсүз түрдө окутуш керек. Ошол эки ата энелердин аң сезиминде уже калыптанып баштады. Кыздарыбызды окутушубуз керек деп. Мунун баардыгы биз үчүн жакшы бир жыйынтык деп ойлойм. Ошону көрүп биз кадимкидей сүйүнүп атабыз да. Азыр болсо ошол жакшы өзгөрүүлөр бар. Даже аталардын өздөрүнүн оозунан деле мен эми эл менен ата энелер менен көп пикир алышам да. Аталары деле ушу кызымды окутам, сөзсүз окууга тапшыртам, бир кесиптин ээси кылып туруп анан турмушка берем деген аталардын үнү азыркы күндө биздин айылда жаңырып баштады.